Саламатсыздарбы? Могул жерде бир чала блогерлер жана кыргыз тили боюнча мыйзамга каршы чыктыңар эле, кыргыз тилине каршы чыктыңар деп элдин оюн өзгөртүп, жаман бузук болуп атасыңар да. Силер ошончо элдин оюн билет экенсиңер, ошончо элдин оюна таасир эте алат экенсиңер. Ошо мыйзамды окубайсыңарбы? Туганда мындай да, мен жогорку кеңешке шайланган себебим мен ошол мага келген мыйзам долбоорлорду окуп туруп, анан ошол мыйзам долбоорлор келечекте кыргызга кандай жакшылык алып келет, кандай жамандыктарды алып келет, эмне болушу мүмкүн мунун артынан деп туруп, анан кийин макул же каршымын деп добуш берем да. Мен ал мыйзам долбоордун атына жараша добуш бербейм. Атына кыргыз тилин өнүктүрүү деп эле атын жазып койсо эле болду, мен макулмун деп эле добуш бере беришим керекпи эмне силерге? Силер аны менден жакшы билесиңер, могу мени жамандап чыгып аткандарчы. Силер аны менден жакшы билесиңер, антип добуш бербейт экен. Бирок ошого карабастан менин атыман жамандап мени өзүңөрдүн мындай бийигирээк көтөргүңөр келип атат да. Уят силергечи. Кыргыз эл, мен бир нерсени айтып кетейин. Мыйзам долбоорунун аты бир болушу мүмкүн. Бирок астында таптакыр башка нерселер жазылышы мүмкүн. Биз ошону жогорку кеңештин депутаттары ошону ойлонуп туруп, эл өкүлдөрү, биз эл өкүлүбүз, мен эл өкүлүм, эмнеге мен эл өкүлүм? Анткени мен ошону окуп, анализдеп, келечекте бул кандай оорлуктарды кыргыз элине алып келет экен, кандай нерселер болушу мүмкүн экен деп туруп, анан добушумду берем да. Ошон үчүн байкелериме жана кыргыздардын патриотторуна, укмуш патриотсуңарбы, айланайын, мындай комментарийде эмес, мындай видеодо эмес, мындай чын жүрөктөн патриот болгочу. Хотя бы көчөгө мусор ыгытпагачы, мындай таштанды таштабагачы көчөгө. Мен кыргыздын уулумун. Мен кыргыз эл үчүн башымды коюп койгом, и коюп да коем алдыда. Керек болгон маалда келечекте. Мен жогорку кеңештин депутатымын. Мен эртеңки күнү бүт кылып аткан нерселериме жооп берем. Жана ошол берип аткан добушума да жооп берем. Кыргыз тилине кыргыздын уулу каршы чыкпайт. Бул кыргыз тили боюнча мыйзам. Ал жерде бир 2-3 эле жери болду бизге жакпаган, мага жакпаган конкретно. Ошону алып койгула деп атам, макул добуш берем деп атам. Анан туруп кыргыз тилине каршы чыкты эле деп. Биринчиден, мен кыргыз тил боюнча мыйзамга эң биринчилерден эле каршы чыккан, биринчи келгенде эле. Не себептен айтканда кыргыз тили үчүн кыргыздын акчасын короосуна мен каршымын. Ошондой эле патриотсуңарбы? Ошондой эле кыргыз тилин колдойсуңарбы? Бала чакаңардан телефонду алып койгула. Көрсөтпөгүлө. Орусча мультфильмдер көрсөтпөгүлө, орусча кинолорду көрсөтпөгүлө. Силер ойлойсуңар да мындай мүмкүн эмес деп, туурабы? Германия. Мен Германияга барып келгем, Германияда кичинекей балдарга телефон бербейт. Таптакыр бербейт. Элестетиңер? Аякта мурункудай эле биздин кичинекей кезибизде эле балдар көчөдө ойноп жүрүшөт. Кум чачып, тоо ойноп жүрүшөт. Бербегиле телефонду. Экинчиден, аякта бул мыйзамда мектепке киргенде, биринчи класска барганда, класстан класска өткөндө, жогорку окуу жайга өткөндө кыргыз тили боюнча экзамен тапшырат деп турат. Мындай жөнөкөй эле нерсе негизинен, коррупция болуп атат мектепке алганда деп күнүгө мага 10-15 киши кайрылат. Мектептерде коррупция, негизинен эле коррупция болуп атат деп, пара алып атат мектептерден деп күнүгө 50ден ашык адам кайрылат магачы. Анан ушул экзамен коррупцияга айланбайт деп ойлойсуңарбы силер? Макул, экзамен алсын. Бирок мектепке кирип атканда эмес да, мектепке кирип атканда баары пара алат. Ушу мектепке мен баламды алып мынча сом сурап атат, анан классты оңдоп бер деп атат, анан классты красить этип бер деп атат, анан мынча акча керек деп атат деген сөздөр күнүгө келет магачы. Эми ошол кыргыз тилин экзамен үчүн эле алды эле да. Алат. Экинчиден, класстан класска өткөндө эмес, мен макулмун айтып атам го. Бирок мындай 5-класста алсын, 11-де алсын, 2-курста, 3-курста, мындай божомол менен айтып атам да менчи. Эрулан Кокулов
кыргыз тилине каршы чыкты деген сөздү аябай көп угуп атам мен могу блогерлерденчи. Чала блогерлер, силер мен чала эле блогер дейм. Эгер чындап жакшы блогер болсоңор, ошол мыйзамды окуп деле өзүңөр деле түшүнөт болсоңор, өзүңөрдүн элиңерди алдабай, өзүңөрдүн аудиторияңарды алдабай. Силер мени жамандабай элесиңер, силер өзүңөрдүн аудиторияңарды алдап атасыңар силер. Кыргыз тилине каршы чыккан кыргыз уулунан Кудай сактасын. Жана силердей блогер, журналист терден дагы Кудай сактасын. Мен айткан жокмун кыргыз тилине каршымын деп. Мен айтып атам. Макул добушун берем деп атам. Мен добуш берем деп атам. Бирок могул мектептерден экзамен алам дегендерди токтотуп коюп атам мен. Анткени бул коррупцияга айланат. Мен билем муну коррупцияга айланат экенчи. Мен күнүгө коррупция менен ушул жерде күрөшөм. Кантип мен билбей калайын мунун коррупцияга айланат экенин.